Şaşıp yıldızlarına ışığı boz. Ayrı tünde biz oynadık. Ayrı tünde biz oynadık. Assalamu alaikum. Kutmandуу кечиңиздер менен жалпы биздин сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүз 5-каналдын түз эфиринде Ак чөнмөк программасы старт алды. Жалпыңыздарды биздин катарга чакырабыз. Студиябыздын меймандар бар. Ага чейин сиздер телефонду колго алыңыздар. Кызыккан сурооңуз болсо, каалоо тилегиңиз болсо, жаңыртыңыз 59-20-70 арыздын коду 312 0995 23-23-81 WhatsApp номерлары сиздерге кызмат көрсөтөт. Студиябыздын меймандары бул инсандарды даражаларын, элеген кызмат ордуларын жасаган жумуштарын айтпасак деле, жалпы кыргыз журтчулугу, жалпы коомчулук тааныйт. Аскат Эрбаев жана ошондой эле Дөөлөт Тентиев агаларыбыз. Ассаламу алейкум, кутман кечиңиздер менен. Assalamu alaikum. Кош келипсиздер. Hoş geldik. Маанай жакшы. Жақсы. Эфир башталганга чейин мен сиздерге бир мындай мектепте айтат го, методикалык суроолор болот го. Эгерде сен жолдо баратканда 5 тиын таап алсаң эмне кыласың деп жейлер сурап калчу эле да. Сиздерге суроо ошондой эле. Мектеп темасына. Эгерде сиздерге кайсы бир инсан $1 миллион акча берип, ушул акчаны кайра мага 1 жылдан кийин кайтарасың десе, сиздер биринчи эмнеден баштайт элеңиздер? Sen неден баштайт элең? Мен Ойлонуш керек экен. ойчул ойлонгучу чатабай келчи берашат дейт. Айта салыңызчы мындай. Мен кайрымдуулук иштерге жумшап туруп ушул аркасына бирдеке коймокмун да, эми жылы карыз болбогудай. Кайра кайтарып бергенге аракет кылмокмун мен. Жакшы жооп. Аскат байке. Мен 1 жылдан кийин кайра кайтарып бересиң десе макул деп алмакмын. Аны иштетмек, бизнеске салмакмын да. Кайра эмдиги жылы ошонусун кайтарып бермекмин. Эгерде ошондой инсандар боло турган болсо, байланышка чыгыңыздар. Биз 1 саат бою түз эфирде кызмат көрсөтөбүз. Ал төмөндө мыкты музыкалык чыгарма, андан кийин студияга кайтабыз. Алото жерибизде, кыргыз элибизде тынчтык, бейпилчилик өкүм сүрсүн деген жакшы уран тилек менен биз эфирибиздин сапарын алга карай улайбыз. Студиябыздын меймандар менен дагы бир жолу тааныштыралы. Бизге жаңыдан кошулган көрөрмандар үчүн сыналгыңызга жакыныраак келиңиз. Студиябыздын меймандары Аскат Эрбаев жана Дөөлөт Тентиев агаларыбыз. Дөөлөт ага, сизди алгач жалпы коомчулук тасмадан көргөнбүз. Ошол менен бирге эле тасмада кандай роль жаратсаңыз, образ жаратсаңыз, жашоодо деле ошондой инсан экениңизге күбө болуп жүрөбүз да. Негизи мындай таарынганды, капаланганды билесизбиз деле? Мен таарынгандан мурун төрөлгөм да өзүчө. Мен таарынбайм кишиге. Таарынгандан мурун төрөлгөн. Таарынсам кат таарынмеш, бирок таарынчактык негизи мусулман кишиге жарашпайт. Ал биздин немеге туура келбейт да таарынган. Мен кандай иш таарынатасыз ке? Чүкөсүн уттурбай эле кишилер таарынбаса. Уттурбайсыз да иншалла. Жакшы. Аскат ага, сизди буга чейин түз эфирге келгенге чейин сиздин атайын өнөр калаңызга барып дагы ал жерден дагы маектешкенбиз. Сырттан караган инсанга олуттуу, анан оңой менен өзүн башка бирөөлөр менен өзүнүн сырын ачпаган инсандай көрүнөсүз да. Бирок жасаган иштериңизге көз саптыра турган болсок, Дөөлөт агам айткандай, кумурскадан эмгекчилсиз да. Азыркы учурда эмне кылып атасыз? Азыркы учурда ошол жанагы үйлөрдүн сыртын кооздоочу декорацияларды жасап алектенип атабыз. Фасад жасайбыз да негизинен. Эми аны жанагы строительный компаниялар, стройка кылып жүргөндөр абдан жакшы түшүнүп болуш керек. Колонна, капитель, ушундай кронштейн, жанагы үйлөрдүн сыртын кооздой турган декоративный изделиялар да. Азыр ошолор менен алектенип атабыз. Жасаган ишибиз азыр ошол. Спорттон алыстайсыз? Спорттон алыстаган эле жокмун. Эми ал жерде места кенен. Нары кетип атып, бир отжимание бери келип бир отжимание кылсам деле акырындан жакшы эле жүрөбүз. Аябай деле алыстап кеттим деп айта албайм. Баягы көп жыл спорт менен жүрдүм. Анан баягы дене ой көнүп калгандан кийин, анын жакшы экенин билип калгандан кийин таштап коюу мүмкүн эмес экен. Ошон үчүн азыр өз алдымча эле ошол иштеген жеримде турник жасап алганбыз. Груша бар, өзүбүзчө спорт зал бар айырда дагы. Ошолорду
менен алектенип калабыз кээде. Өзүңүзгө шарт түзүп алгансыз. Ооба. Чыгыш өнөрү менен жаш жеткинчектердин машыктырчу элеңиз. Ал жакта алып кетип атасызбы же? Жок, ал жакта азыр сабак бербей калдым. Бул өнөркананы ачканга чейин иштечүмүн. Ошентип тайдичуан деген ошол Кытайдын ден соолукту чыңдоо гимнастикасы бар. Ошол менен алектенчүмүн. Азыр бул жумуш башталгандан кийин ал сабак бербей калдым да. Убактымдын көпчүлүгүн азыр ушул алектенип аткан жумушума жумшап атам да. Жакшы. Дөөлөт ага, Аскат байке менен сиздерди эмне бириктирет? Эмне бириктирди? Эмне бириктирет, эмне бириктирген башында? Башында бизде кино бириктирди. Андан кийин баягы балыкчын алыстан тааныйт. Бул адамдын ички душасы. Таза дос экени мени бириктирди да. Ошондон бери аябай жакшы мамиледебиз, иншалла. Баягы кандай десем, дос көп. Бирок достун досу жок кесе да. Мен ошол жок кесе достун бири деп эсептейм аскерди. Аскат аганы достун досу деп айта аласызбы? Достун досу деп айта алам. Досуңду көрүшсүң, досуңдун досун көр дейт. Ошон үчүн Аскаттын айлана чөйрөсү кандай десем, өзүнө жүрөгү кандай болсо ошондой адамдар деп эсептейм. Таза. Турмушта кандай инсандар менен мамиле кылган сизге аябай оорчулук жаратат? Турмушта дем Кандай сапаттарды баалайсыз инсандагы? оорчулук жаратып, жеңилчилик жараткан эми бул адамды карап айтыш кыйын да. Баягы мал аласы сыртында, адам аласы ичинде дегендейчи. Аны билиш үчүн сүйлөшүш керек биринчи. Биринчи анан сүйлөшүп, анан ошол сөзгө жараша мамиле. Андан кийин жанагы кырдаал болот да, атпайсызбы, кандай мамиле болот тигиби деп. Анан ошол сөзүнө жараша кылган ишине жараша мамиле кылса ошондо билинет да адам кени. Айтылган сөз менен кылган иш шайкеш келбесе ал билбейм. Экөө сайдет этиш керек да. Эң жакшы. Ушул эле суроону Аскат ага сизге узатайын. Социалдык тармактардагы сиздин баракчаңызда көз жүгүртө турган болсок, акыркы учурда коомчулукка деп жалпылап айтканда туура эмес болуп калат. Кайсы бир инсандарга өзүңүздүн бир таарынычыңызды айтып аткандайсыз да. Мисалы үчүн оюң жетсе деле, пикириң келсе деле, келбесе деле, сын айткандан бир алыс болсоңор деген сыяктуу ойду айтып атасыз да. Негизи сизде адамдарга болгон мамиле, ошону менен бирге эле адамдарда эң баалаган сапат? Эң баалаган сапатым эми жакшы сапаттар өтө көп да. Анан эң биринчи орунга койгон адамдык сапат бул ошол адамгерчилик. Анын ичине эми бир сөз менен айткан менен көп нерсе камтылат экен. Баягы менин эң бир көңүлүм калып, ренжип калган нерсем, адамдардан жолуктурган нерсем бул баягы жасалмалуулук болот да. Анан кандай болгон чакта дагы адам кандай болсо ошондой болгону мага жагат да. Ошон үчүн менин айланамдагы досторум, айланамдагы адамдар менен алака береке кылып жүргөн адамдардын бардыгы ошол чыныгы адамгерчиликтүү, жөнөкөй сапаттагы адамдар да. Ошонун бири Дөөлөт досум. Бул Дөөлөт байке, ордусунан туруп коңуз. Конечно. Сыртынан сынчы жаңылыптыр деп коет. Ар кандай эми баягы 5 кол таң эмес. Эл озунда элек жок, ар кандай эми 1000 адам болсо 1000 түрдүү ойлонот, 1000 түрдүү жыйынтык чыгарат. Эң биринчи мен ошол жагына аябай көңүл бурам, анан ошол жагы мага негедир билинет да сразу элечи. Анан дөкөмө ар кандай сөздөрдү айткандар бар. Мен дөкөмдүн ушул түпкүрү, жүрөгүндөгү адамдык сапатын мен көрө алдым да. Ошон үчүн азыр ушул күнгө чейин дос деп жанында жүрүп, өйдө да жөлөк болуп, мага жардам керек болуп калса бул келет. Азыр ошондой, мага ошондой жашоо жагат. Жөнөкөй элечи, мындай эле, жасалма эмес. Жасалма эмес дегениңиздин дагы бир ушул жерден улай суроо бергим келип атат да. Өнөрканаңызга бара турган, барып көргөн инсанга, мен өз көрүп келген инсан катары айтайын да. Баары жөнөкөй. Ал жерге барганда адамдардын маанайы да башкача,
жасап аткан жумушунан ырахат алган инсандар ошол жерде деп айтсам жагылышпасам керек да. Бирок ошону менен бирге эле азыр инсандардын көпчүлүгү, баары деп айтсак туура эмес сүйлөп алган болобуз, көпчүлүгү адамдын кийген кийимине, айдаган машинасына, анан капчыгында канча мынча акчасына жараша дагы мамиле жасаган инсандар болот да. Сиздердин ошол жерде жасап аткан жумушуңуздарды карап туруп, сиздерге бир мамилеси өзгөрүп кеткен же болбосо өзүнү бир мындай өйдөсүнгөн инсандар да болобу? Көп, өтө көп. Эми бул жашоодо көп нерсени көрөт экенсиң да, ошондон сабак алып, ошондон кагылып, согулуп, сөзгө бышып, көтөрүмдүү болуп, чыдамкайлыкка үйрөнөт экенсиң. Эми ал нерселер биздин адам баласынын жашоосунда кездешчү нерселер. Андан сабак гана алыш керек да. Анан ушул адам ушундай экен деп ошол бойдон жаман ойдо калып, андан бир жолу эле үмүтүңдү үзүп койгон дагы туура эмес да. Ошол деген туура эмес, Баягы кийген кийимиңе ошол өзүң айткандай капчыгыңа жараша мамиле кылгандар көп эле. Баягы атак даңкка мен фильмге тартылган учурда мурда жаш кезде ошондо абдан менин тааныштарым өтө көп, досторум өтө көбөйүп кеткен. Бирок мен ошол бойдон эле калдым. Себеби жана башында айтып өткөндөй эле мен адамдык түпкүрүнө, адамгерчилигине маани берем да. Бул нерсе мага кичинекейимден эле ата энемдин тарбиясынан, мектептен алган тарбиядан, анан айылда чоңойгондуктан ушул нерсе менин жүрөгүмө калыптанып калды да. Анан эми ар кандай баягы алтын деле жердин түбүндө бир ылайдын арасында жатат да. Ал кымбат бирок дүйнө жүзү каалайт да. Алтынды алып колдонуштучу. Бирок аны алып колдонуш өтө түйшүктүү талап кылат. Түйшүктүү талап кылат. Анан ошондой эле баягы кийген кийимине карап мамиле кылган деп атпайсыңбы? Эми кийген кийими арзан болушу мүмкүн. Капчыгы жука болушу мүмкүн. Бирок ошол арзан кийимдин ичинде кандай деген жүрөк жатат. Эң маанилүүсү ошондо да. Таамай сөз болду. Алтынга бергис жүрөк да. Ошондой. Эң жакшы. Төлөт ага. Сиз менен буга чейин мен жакындан сүйлөшүп, же бир дасторкондо тамак ичпесем дагы, сыртыңыздан байкап жүрөбүз, билебиз дегендей, тасмалардан көрүп жүрөбүз. Ошон менен бирге эле кандайдыр бир учур жаралганда ошол нерсеге кайгырып, капаланып, бир маана чөктүргөндүктү мен байкай алган жокмун да. Бул сиздин эрктүүлүгүңүзбү же ошол учурдун бир убактынчалык көрүнүш экендигин алдын ала баамдап билесизби? Бул мындай болот да. Капаланып, тигиндей мындай болуп атса, мисалы жанында бир ишеничтүү досуң болсо, же айлана чөйрөң кантип адамга таасир берет. Жаратылыштагы ошол чөйрөгө аурага жараша адам өзгөрбөйт да, бирок ошого жаман болсо жаман таасир, жакшы болсо жакшы таасир берет да. Мен айлана чөйрөм ушунчалык жаман болсо дагы бир бура сүйлөгөн күлгөнгө жакшы дегендей бир күлкүнчтүү бир нерсе сүйлөгөнгө ошол учур өстөрү сүйлөтөт да, момент келет. Баягы сөзсүз келсе, сөздүн атасы өлөт дейт, анан бетке айткан сөздүн зары жок деп бетке айтып койсоң кээ бирөө туура эмес кабыл алат. Таарынат. Анан бирөө туура кабыл алат. Мисалы Аскем экөөбүз сүйлөшө келгенде айлана чөйрөгүндай башка адамдар түшүнбөй калат да, бул эмне жөнүндө сүйлөшүп атат депчи. Мааниси бөлөк, сөз башка. Ушундай келет. Анан айлана чөйрөдөн алам мен негизичи. Жаратылыш таасир берет. Аскемдей жакшы достор, силердей жакшы адамдар, жаман адамдар да бар. Бирок алар жаман эмес. Өздөрү алар деле жакшы болуп төрөлгөн. Бирок жаманды өздөрү сиңирет да, жаман адамчы. Ошого жараша айлана чөйрөгө жараша сөз болот дегендей да, кылган мамилесине жараша. Баягы орусча айтканда какой-то такой привет. Кам хочешь. А как попал эмес. Мен деп өзү тишкен бала ыйламайт. Келтире берсең. Бирөө бир жаман акыбалда калды эле. Чөйчөдөн кетип баратып,
Assalamu алейкум деп учурашып калдык. Ана сен буркансыңбы? Буркан. Ана буркан сен кайсы жылкысың дейт. Мен жылкы эмесмин, кишимин десем Кыргызстан жарысында ахуалда калды да. Калганды айтпай эле коеюн. Кайсылысың? Асхат ага, ушул сиздин тажикстан чыгыш өнөрү деле бул адамды биринчиден ички жан дүйнөсүн тарбиялап, ошону менен бирге эле турмушта, коомдо өзүнү жакшы алып жүрүүгө, ден соолукта жүрүүгө үндөйт эмеспи? Сиздин жүргөн турганыңыздан, жасаган ишиңизден, сүйлөгөн сөзүңүздөн, ар бир кыймыл аракетиңизден коомдо бир билимдүү жаштар пайда болсо экен, бир күчтүү инсандар пайда болсо экен деген ойду көп айтасыз да. Ошону менен бирге эле сизге карап дагы көп инсан, көп жаштар түздөнөт. Мисалы үчүн кайсы жылдар экен так эсимден чыгып атат. Министрдин кызы Махабаты алгачкы ирет тасма чыкканда көпчүлүк жаштар спорт менен машыгып, колдон келсе да келбесе да эртең менен таң эрте туруп алып дөңгө карап чуруп калган жаштар көбөйгөн да. Жаштарды ошону менен бирге эле өсүп келе жаткан муунду туура багыт берип, туура бир жол көрсөтүү үчүн азыр орто муун, улуу муун эмне кылыш керек? Эми бул өтө мындай олуттуу чоң суроо болду да, мындай жоопкерчиликтүү суроо болду да. Биздин Макен Исаков деген биздин устатыбыз бар, ошол традицион боюнча чебер. Ал агайыбыз айтчу. Биз айтчубуз, анан эми бул традиционда ден соолукту чыңдоо гимнастикасы деген өзүнчө бир бөлүгү бар да. Ошол жерде точкаларга басып лечение кылган ыкмасы бар, традиционден дагычы. Анан айтчубуз, агай, адамдар көп ооруп атат го. Сиз ошо точкаларга басып лечение кылып, ушундай бир массажный бир кабинет ачып иштесеңиз кандай болот? Десек, Макен агай айтканда, мен бир эле адамды дарылайман да, точкасын басып, ушинтип. Бир адам менен көп убакыт алектенип калам. Андан көрө мен көп адамдарга таасир этип, көп адамдарга жардам бергеним жакшы да. Ал ошол ден соолукту чыңдоо гимнастикасы деп бизге ар жайында келчү сборго Кыргызстанга. Азыр эми агайыбыз Россияда. Ошондо ушинтип айткан сөзү чоң мага таасир калтырган да. Анан баягы адамдарды сен мындай бол, сен жакшы бол, сен оку деп таасир калтырыш кыйын. Көз менен көргөндө адам өтө чоң таасир алат да. Ошол жоопкерчилик менде бар да. Анан баягы эл таанып, элдин адамы болуп калгандан кийин ошол жоопкерчиликти сезип, ошонун аркасынан иштеп, ушинтип калат экенсиң, баягы ойдо келген нерселерди кылбайчы. Анан мен ойлоном да ушул нерсени. Мен ушул бирөөлөргө таасир этсем, бирөөлөр мени карап түздөлүп атса, анан бир күнү жолдон чыгып кетип бир уят болбойн. Чоң жоопкерчилик мойнумда турат. Мага көп жазып калышат. Сиздин киноңузду көргөндө мен ушундай кылганмын. Сиздин киноңуздан азыр чоң спортто жүргөн балдар бар. Сиздин киноңуздан таасирленип, мен ушул ийгиликтерге жеттим деп. Анан көптөгөн адамдар ошентип жазып, ошентип айтып аткандан кийин ошол нерсенин дагы жоопкерчилигин алып, ошол түз жүргөнгө аракет кылам да азыр дагычы. Мен кубанычтамын абдан. Мени көрүп түздөлүп, мени көрүп балдар өсүп атса, аябай мен кубанам. Демек, менин кичинекей тырмактай болсо дагы элдерге берип аткан жардамым ушул экен деп. Вали, сиздин оюңуз? Ушул эле суроону сизге берейин. Келечекти жаштарды туура багыт берүү үчүн кандай иш аракетти кылыш керек орто муун, улуу муунун өкүлдөрү? Ушул тапта дейм. Эми туура багыт бериш үчүн баягы эме деп атпайбы, заман өзгөрдү депчи. Заман ордунда эле турат. Баягы алма бак башка бактан өскөн жок. Бүт ордунда да. Адам өзгөрдү. Пейил өзгөрдү. Азыр жетиштүү заман аябай. Анан баягы кааласа учуп Лондонго жездешке болот да чоңдорго да. Жетондоп чуркап жүрүшкен азгарач айфон алган оңголго дегендей. Адам тарбиялабайт эч убакта. Адам айлана чөйрөдөн өзүн тарбиялаш керек да.
жакшыны сиңирип жаманды чыгарыпчы. Анан туура багыт бериш керек. Бирок токмо күчтүү болсо баягы кийиз как жерге кирет, конечно. Бирок азыркы жаштардын менин айтар элем алдыга койгон максаты бул батыш бөлгөнүн цивилизациясы киргенге аябай терс таасири да бар, оң таасири да бар. Кайсы багытка саларын деле билбей калдым. Мен деле өзүм мугалим болуп иштегем. Мугалиммин кесибим боюнча. Анан баягы билбейм, ойлору такыр башка да. Мындай сүйлөсөң атеизм заманында гана тигиндей мындай правдын тараканын аркы берки дегендей сөздөр келет. Анан азыр тигиндей мындай деп бирин ала бирин кула көрүш кыйын болуп калды чында жаштаргачы. Анан бүт эле таптак секирет мектеп жана тигиндейбиз дейт. Даже эмне дейт? 21 век дейт. 21-жылым келди, бирок ошондо эле адам эки кол эки бут менен калыш керек. Мына эле өзгөчөлөнгөн болбойт. Азыр мындай багыт салыш кыйын болуп калды жаштарга чында. Баягы эмне десең, кандай десем, кайда барсаң мамайдын көрү болуп калды да азыркы жаштардын ой пикири. Бирок бул абалдан чыгышыбыз керек да. Абалдан чыгыш керек. Ошого баягы баштын көрөгөчү болсо түз жолдон чыгасың дегендейчи. Ошого аракет кылыш керек экен. Мен деле аз кем деле кээде экөөбүз кеңешип калабыз. Мындай кылсак кандай болот, тигиндей кылсак депчи. Анан менде ой бар да, ушул телевидение аркылуу эмес, жанагы каналдар аркылуу, YouTube болобу, ушундай бир аз кемде жакшы ой тилектер болуп атат буюрса. Ошону ачсак, улуттук колоритте ушундай бир система. Макал лакаптар менен эми ачып ошол жаштарга ай мындай болот, тигиндей болот. Мисалы Кыргызда эч убакта кайсы жылкысың, анан тигиндей мындай деп сураган эмес. Канчанын тамагын жеп атасың, канча жаштасыз, канчага чыгып калдыңыз деп таза кыргызча сураган да. Анан ошондой бир жакшы бир эме ачсак деген ой тилек болуп атат жаштарга, мындай багыт берипчи. Мен деле ошондой ачсак, мындай илим билим жагына кичинекей бир ийненин көзүнөн үзүм болобу деген тилек да. Жаштарга, азыркы жаштаргачы. Жакшы ой, жакшы идея экен. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн сиздерге азыр бышырып атасыздар да даярдап. Кайсы убакытка, кайсы мезгилге ушул ой идея жаралат, бышат деп пландасак болот? Азыр интернеттин заманында болуп калып атпайбы? Анан ушул дөөлөт досум ушуну көп айтат. Бир ушундай канал ачалы, ушундай жакшы таасир калтыра турган нерселерди тарталы, аркабызда өсүп келе жаткан муундарга ушундай кеп кеңештерибизди айталы деп какшап эле келатат. Бирок ошол нерсе азырынча ишке аша элек. Буюрса эми бул деле ишке ашып калаттыр. Эми аракет кылып атабыз. Анан жанагы нерсе боюнча кошумча ойда жаштарды азыр эми бойго жетип калган адамдарды бир жолго салып өзгөртүп жибериш бул өтө кыйын да. Бир адамды өзгөрткөн бул бир бүтүндөй дүйнөнү өзгөрткөнгө барабар деп айтылат да. Ошол нерсени базаны жакшыртышыбыз керек да биз. Мен өзүмдүн башымдан өткөн, өзүмдүн көрүп билген нерселеримден улам айтып атам да. Баягы окуп алып эле анан баягы мотивация берейин деп эле айтып аткан жерим жок. Туура ордуна кыймылда деп. Ал жанагы мектептен, бала бакчадан. Баланын ошол жашыга болгон табитин ойготуш керек. Эмнеге болгон жөндөмдүүлүгү күч, жакшыны жаманды айтып түшүндүрүп, чоң кишидей сүйлөшүп. Мисалы биз ошентип чоң ойгонбуз да. Ошондо баланын жүрөгүндө баягы патриоттуулук, адамгерчилик, чыдамкайлык орнойт да. Анан азыр мисалы мектепте мугалимдер урушуп койсо, катуураак урушуп койсо, маселе чоң күчөп кетет да. Ата энеси келип киришип кетет, ушундай болот. Биз мына мен өзүм мугалимдерден таяк жеп чоң ойгонмун да. Ошондо мектептен кыргыз тил адабиятынан көп таяк жеген окшоймун, ошон үчүн кыргыз тил адабиятынан азыркыга чейин жакшымын да. Эстен чыккан эмес. Эстен чыкпайт да, эрежелери бар жогу. Азыркы ошол күнкү нерселер азыр эсимде да. Азыркы менин зэнимди кейткен нерсе ошол. Туура эмес жазган жаштарды көргөндө мен абдан капаланам да. Чынында жүрөгүм ооруп кетет. Боорум ооруп кетет да. Сабатсыз жаштар көп болсо, сабатсыз адамдар көп болсо, бул бүтүндөй өлкөнүн алсыздыгы болуп эсептелет да. Сабаттуу болсо, адамдарыбыз билимдүү болсо, ошондо биз алдыга кетебиз да. だ ошол нерсени жаш кезден баштап, бала кезден баштап, окуучу кезден баштап,
жанагы база деп коет. Базаны чыңдап, базаны түптөп, ошол жака салып койсок, анан өсүп чыкканда ошол жемишин берет да. А биз сразу эле жемишин сурап атпайбызбы? Ал нерсени деген нары жактан көчөттөн башташ керек да. Ошондо буйруса бизде бардыгы жакшы болот да. Кичине кыздарыма аскем боюна уядагы куш учканда, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Азыркы балдарды эшикке чыгып ойно дей албай калышты. Бүт эле сотка менен келатат. Анан башынан башташ керек да, баланы башынан эмнени жаштан деп коюп, анан кичинекей кезинен баштап кылса баягы токмо күчтүү болсо кийиз кагыс жерге кирет. Аскем айткандай адамды кайра өзгөртүш, ааламды өзгөрткөнгө барабар, конечно, бирок ошонун баарын өзгөртүп баягы кыйыштырып күтүш керек болот да. Биз убакыттан турабыз анда. Ошон үчүн арт жактан Чоң баласы чоңоюп, анан бейбаштык кылат. Азыр көп көрүп калам да мен. Ушул нерселерге көп маани берем да. Мындай унчукпай жүрө бергеним менен көп нерсени байкайм да. Анан айтып калышат ата-энелер. Мен деле мындай мүнөзүм жок эле, апасын деле мындай мүнөзү жок эле. Каяктан пайда болду ушул мүнөз деп айтат да. Ал каяктан пайда болду мындай карагандачы? Ал ошол кичинекей кезинде көңүл бурбагандыктан да. Көңүл бурбагандыктан. Ошо менен сүйлөшкөн эмес. Жумуштан келгенде соткасын берип койгондагы тынчыраак жата турайын деп жаткан. А телефондон эмнени көрөт? Бир акылман айткандай, бала деген бул аппак барак дейт. Ошого сен эмнени тартсаң дейт, ошонун тартылган нерсенин кебетесин көрөсүң дейт да. Ошон жакшы нерсе тартсаң, бул ошо бала чоңойтуу деле бул ошондой нерсе да, өтө чоң, бул педагог болуш керек экен да. Баягы балам балалуу болгондо билесиң деген сөздү биз эми түшүнүп атпайбызбы? Баягы үйлөнө элек маалда балам балалуу болгондо билесиң десе анча маани берет элек. Азыр өзүбүз балалуу болуп, бала чоңойтуу баштаганда ошол нерселерге катуу көңүл буруп, катуу маани бере баштайт экенсиң да. Ушундай экен. Мектеп урагына келе турган болсок, өзүңүздөрдүн балалыкка ошол менен бирге эле мектептеги окуучулук кезге кайта турган болсок, мектептеги учур бул көз ачып жумганча эле болуп калды да, азыр мындай артты карай турган болсокчу. Бирок ошол учурда сиздерди аябай кубанткан, анан сиздер аябай өкүнгөн нерселерди сурагым келип турат да. Мен азыр өзүм ыраазы болуп кубанган нерсе, мен бала кезим абдан жакшы өтүптүр да. Ал мезгилде телефон жок. Биздин эси дартыбыз эле оюн болчу. Биз ойноп жүрүп кечкиртет элек да. Чуркап жүрүп, Чуркап жүрүп, ойноп жүрүп кечкиртет элек да. Анан ошол оюндар чоң тарбия экен да көрсө. Чүк ойногон, тартипке көнөсүң, сенден кийин сен, андан кийин бул деп оюндун эрежелери бар да. Эгерде ошол жерде чыр сала турган болсоң, Анда оюндан чыгарып жиберет анда. топ балдар оюндан чыгарып салат. Кийин сен ойнобойт эч ким, бул чыр деп. Чүк ойноп атканда мисалы. Мындай болсо мындай болот. Оюндун эрежелерине баш ийип, ошол жерден тартипке көнүп, айтканды угуп, ошол жерден башталат экен да. Мисалы бир эле чүкөнү алганда. Ал ордонун философиясы, ордонун ойноо эрежелери бул өтө таза, чоң нерсени камтыйт экен да. А биз ойноп жүрүп эле ошентип таасирленип, ошентип жүрө берет экенбиз. Мисалы, биз чыбыктан ат минип ойноп калдык да. Чыбыктан ат минип, өйдөнкү жайлоо, сен төмөнкү жайлоо, эки адам жолугуп калып, ассаламу алейкум, кайдан келе атасыз деп, анан баягы кичинекей кезибизде биз атчан бир жашыраак адам келе атса, бул жактан карыя келе атса, атынан түшүп, аксакалды атына мингизип, артына учкашып алып, жетчү жерине жеткизип, анан кайра кайтчу да. Ошол нерсени биз бала кезде көрчүбүз да. Ушундай болот экен деп. Анан биз ойногондо дагы ошентип ойночубуз да. О, аксакал жөө кетип атпыз, атка миниңиз деп аны учкастып, аны чыбыктын учкашып алып, аны жеткирип, анан кайра келип, ушул нерсенин баары жогу оюндан көрсө чоң тарбия алган экенбиз. Азыркы жаш балдарды эшикке чыгып ойно деп ойното албайсың да. Телефон көрөт, телефондон ал эмнени көрүп атат, ата-эне азыр бардык эле ата-эне контролдой албаса керек. Ошон үчүн баягы кайдыгер, ошон үчүн баягы корс мүнөз болуп, ата-энеге күйүмү жок болуп, чоңоюп келе жаткан балдар ошондон улам болсо керек деп да ойлойм да. Жакшы, Дөрөт ага.
мектеп учуруңузга кайта турган болсок. Ошол убакта деле ушундай куюлуштуруп, уйкаштырып сүйлөйт белеңиз же бул нерсенин баары жогорку окуу жайга келгенде пайда болду сизде? Бала кезде эле ушундай болсо керек, билбейм анан. Мектеп аябай жакшы өттү менин курагым мектепте. Жакшы окудум. Атам мугалим, менин бул географ. Анан аскем айткандай оюн менен өтчү. Кайра оюндан кийин мен китеп көйбөдүм аябай. Китеп жакшы окудум көп. Ошонун баары тең турмушка сабак болду. Тиет экен да. Аскем айткандай жанагындай оюндар менен ойноп, чоңдорду туурап, ошону чоңдордун кылган иш аракеттерин, кыймыл аракеттерин биз оюнга байланыштырып, айкалыштырып ойночубуз да. Мындай экен, тигиндей экен деп. Эми ошонун баары тең азыркы жашоого салыштырып келсең, бул аскем айткандай тарбия экен. Турмуштун тарбиясы экен да, бир үзүмө. Ошонун баары мисалы атчан киши келатса, жөө атчанга салам береби, атчан жөөгө салам береби, ошонун айырмасын билбейт азыркылар. Жогортон ылдыйкка салам бериш керек же ылдыйкка жогоркуга салам бериш керек. Анын айырмасын билбейт. Мына бул менимче бул бара-бара ушинтип кетип баратса, маңкурттук кайдан чыгат деген күдүгөй болот да мендечи. Ушуну азыркы жаштар ойнобойт. Оюнчугу ящиги менен бирок оюну жок. Анан кээде карап отуруп балдар ойноп калат, кээде аралашып ойногум келип кетет кээде. Ушундай эмен бир бала кыялымбы ушундай. Мурун кийин андай оюнчуктар жок болчу да биздин убакта. Таштан ойноп, чыгырып ойноп, ат ойноп, сонун өттү балалык, Кудайга шүгүр. Жакшы сагынам азыр. Таштан ойночу элек го, таштан. Чүкөнүгө ойной албаган ордо деген бул өзүнчө философия. Көп киши түшүнбөйт. Ойнош өтө татаал. Жакшы, эми көрөрмандардан келип түшкөн каалоо тилектер ошону менен бирге эле суроолор дагы бар. Кезек бере турган болсок, саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Салам жигиттер. Аскат, Бурхан, силерге ден соолук, ийгиликтерди каалайм. Азыр силерди көрүп жаткан учурум мурдагыдай жапжасыңар, сымбаттуусуңар, бар болгула, ден соолуктуу болгула, үй бүлөңөр менен аман болгула. Эң негизгиси жасап жаткан ишиңерге жараткан Кудай береке берсин деп каалоо тилек айтам дейт. Акыркы сандары 504 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Кандай келген болсо ошондой окуй берейин, Чегирткениме салам Бурханга дейт. Кашанын ичине алып жазыптыр. Эжеси мээрим, ишиңе ийгилик, талантың өркүндөсүн, бар бол, ден соолукта бол. Жараткан ден соолугуң чың, өмүрүңдү узун, берекелүү кылсын деп акыркы сандары 148 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Ассалому алейкум, кутмандуу кечиңиздер менен. Аскат, жасап жаткан ишиңе ийгилик каалайм. Жана дөөлөткө дагы ийгилик каалайм, бар болгула, жасап жаткан ишиңерге ар дайым эле ийгиликтүү болсун деп акыркы сандары 575 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Кийинки суроо бар. Кутмандуу кечиңиздер менен, кандайсыздар? Аскат байке, Бурхан байке, сизди тасмадагы атыңыз менен кайрылып атышат, ушундай окуп атам. Сиздерге ийгилик каалайм, бар болуңуздар. Ушинтип күлүп эле жүрүңүздөрчү. Азыркы учурда сиздер айткандай эле бала менен атанын жумушу болбой калды. Көпчүлүк учурда балдар корс, ошону менен бирге эле адам менен мамиле кылганды. Сүйлөшө келсең, сен менен сүйлөшүп мамиле улаганды билбейт көпчүлүгү дейт. Ушундай боло турган болсок, чын эле Бурхан байке айткандай, маңкурчулукка барып калышыбыз ыктымал деп акыркы сандары 400 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен, сиздерге ийгилик каалайм, бар болуңуздар. Эң негизгиси оорубаңыздарчы дейт. Акыркы сандары 934 менен аяктаган абонент. Дагы бир билдирүү бар. Ассалому алейкум жигиттер. Жумгалдын Көгөй айылынан салам. Бар болгула, ден соолуктуу болгула, биз силерди сыйлайбыз. Мындан ары дагы көп эл алдына чыгып турушуңарга мен тилектешмин деп акыркы сандары 407 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Суроо бар. Саламатсыздарбы? Дөөлөт мырза, саламатсызбы? Эмне себептен урматтуу көрөрман, окуй берейин,
Орун жашырсаң өзү башка кылат дейт, жашырам мен. Дөөлөт мырза, кандайсыз? Сизди эмнеге чегиртке деп коюшат? Айта кетсеңиз, мага аябай кызык дейт. Эми бул нерсеге Дөөлөт мырза буга чейин дагы жооп берсе керек, бирок ошентсе дагы көрөрмандын өтүнүчүн, суранычын орундадыңыз го деген ойдомун. Айтайын эми бул тайынын койгон ат тайкелерим бүт эле чегиртке. Чегиртке деген мааниси кандай болуп калат? Мисалы үчүн жана кадимки эле чегирткеби? Кадимки эле чегиртке, жасалма чегиртке. Кыргызста эле чегиртке бар. Илгери тайынын колунда өсүп калдым да мен. Тайынын бакты, тайкелерим бактынан тайжелерим аябай ар кичинекей бала болгондон кийин эми ал кезде эсте жок да. Чегирткем деп жүрүп эле чегиртке болуп калыптыр. Анан өзүмдүн атым Дөөлөтбек деп эч ким айтпайт. Мамаша деле тиги студент кезде апшага келип, "Ма Дөөлөтбек" деп безели оозу көнбөсө, анан апшага кирип бактадан чегирткени чакырып огулаш дептир да. Анан дежурда турган эмелер чегиртке "Кто сверчок" деп издеп жөнөйт. Анан повод бербей акыры терезеден карасам, мамаша отурат. Түшүп анан баштык уштарын алып кирип алсам, "О, сверчок что ли? Кузьмичный сверчок" дешип каткырышып ошондон тайынам койгон. Эркелетип айткандагы ысым экен, э? Кличканы атайлап койбойт да. Эркелетип коет, мисалы, дегенде мындай. Азыр илбой эле кишинин кличкасы бар анан. Бирок меники необычныйраак окшойт, эми мейли, мага эчтеке болбойт. Тайыныма ыраазымын ушу атты коюп койгон. Кыргызстанда бир буркан бир эле чегиртке бар экен деп билип калдым да. Асхат ага, сиздин дагы кайманатыңыз барбы? Мындай Асхат аганыкындай, Дөөлөт аганыкындай. Эми баягы айылда бул негизи үйдөн чыгат да, бул атчы. Анан баягы кичинекейиңден эмнеге жөндөмдүү болсоң, эмне болсо баягы жасаган, кылган кылыктарыңа жараша ат коюп коюшат экен да. Мени Кашкатай деп, таятам Кашкатай деп эркелетчү. Анан чоң атам болсо, экөө сүйлөшүп алгандай Кашкат деп коет эле мени. Бирөө Кашкатай дейт эле, бирөө Кашкат дейт эле. Көрсөм мен ошол кезде аябай катуу чуркайт экенмин да, кичинекей кезимде айтышат да. Мына жерде азыр эле турадың эле, бир карасам мына жакта болуп калыпсың депчи. Ушундай катуу чуркайсың сен, мындай тайлардай туйлап турасың деп. Таятам мени ошентип эркелетчү да, Кашкатай депчи. Анан кийин чоңойгон сайын бул ат айтылбай эле калды. Чоң атам менен ошол таятам эле ошентип эркелетчү да. Эң жакшы. Биздин эфирдин убактысы да соңуна келип калды. Бирок ошентсе дагы сиздерден биз сурап жетишкенге аракет жасайлы. Жашооңуздар дагы эң күлкүлүү, эң кызык окуялар менен көрөрмандар менен бөлүшүш керек. Ага чейин бизде келип түшкөн билдирүүлөр бар. Аларга назар салабыз дагы. Андан кийин сиздерге сураганга аракет кылалы. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Ишиңиздерге ийгилик жигиттер. Асхат, Дөөлөт, азыркы учурда силер көрүп жаткан учурубуз бар болгула эки өңөртең шайыр жигит экенсиңер. Буркан мүмкүн болсо бир күлдүрүп кетесизби деп бир быйтыкчаларды жиберген экен. Күлгөн быйтыкчаларды акыркы сандар 150 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Сиздер менен чогуу киного тартылган Насипбек уулу Өмүрбекти тааныйсыздарбы деп сурап узаткан экен. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы Асхат байке, сизге суроом бар. Эмне себептен чыгармачылыктан алыстап кеттиңиз? Ушуну айтып өтөсүзбү? Өзүңүздүн алдыда тасма тартайын деген планыңыз, максатыңыз барбы дейт. Акыркы сандар 155 менен аяктаган абонент. Мен суроого биринчи жооп берип кетейин, анан Буркан бир жана күлкүлүү нерсеси менен жыйынтыктап койсун. Чыгармачылыктан алыстап кеткенибиз чын, бирок жүрөгүбүздө дагы эле жашап атат. Чыгармачылык бул баягы шибегени капкага табайсың дегендей эле, башка чөйрөгө өтүп кетсең деле баягы жүрөгүңдө ошол нерсе кайнай берет экен. Чыгармачылыктан кичине алыстай түшкөндүгүмдүн себеби үйлөнгөндөн кийин көбүнчө мен ошо үй бүлөгө убактымды көп жумшап калдым. Андан кийин башка жумуш баштап кеттим. Ошо менен убактым бул жакка көбүрөөк жумшалбай калды. Анан тасма тартуу планы да бар, буюрса. Жакшы проект, жакшы сценарийлер бар. Буюрса болот. Эми бир топ жыл чыгармачылыктан көрүнбөй калдык. Анан эми азыр кезек келди. Буюрса чыгармачылыкка кайрадан киришип, жакшы нерселерди
элдерге тартуулайын деген жакшы тилектерим бар. Эгерде сыр болбосо, Аскат ага, кайсы жанрда кино тартайын деген оюңуз бар? Мен негизи тарыхый кино тартканга абдан кызыгам да. Бирок ага көптөгөн каражат керек, анан көптөгөн даярдыктар керек, көп окуш керек, көптү билиш керек. Ошол нерсени билем. Азыр ага белсенбей эле турайын деп атам, себеби бул кино тартуу чоң жоопкерчилик. Ооба. Сенин тарткан фильмиңден миңдеген адамдар көрүп, таасирленип, тарбия алып, ушундай өзүн жакшы бир түздөгөнгө өбөлгө болот да. Ошон үчүн мен ошол тарыхый кинону кое туруп эле азыр мындай драма тартсамбы деген бир жакшы оюм бар да. Драма баягы эле өзүмдүн көз карашым боюнча эле арасында боевик аралашкан жакшы бир чыгарма кино тартсам деген ойлорум бар. Анан буюрса акырындан опыт алсак, тажрыйба топтосок, окусак көбүрөөк, изилденсек, анан кийин чоң кинолорду буюрса Тарыхый тасмаларга кадам таштайсыз, Жакшы. Ал нерсе дагы алыс эмес деп ниет кылып, тилек кылып туралы. Келип түшкөн билдирүүлөрдү дарегине жеткизбесек, көрөрмандардын өтүнүчү ошол менен бирге эле таарынчыда болуп жаткан учуру. Салам Аскат, салам Дөөлөт. Бар болгула жапжаш бойдон экенсиңер. Сулуу экенсиңер экөөңөр тең дейт. Ушундай маанайда жүрө беришиңерге биз тилектешпиз. Ийгилик балдар силерге деп акыркы сандары 312 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Салам кутмандуу кечиңиздер менен. Аскат байке, чын эле тасма тарта турган болсоңуз, өзүңүз башка каарманды ойнойсузбу же жөн гана режиссерлук кыласызбы деп суроосун узаткан. Акыркы сандары 155 менен аяктаган абонент. Аскат байке, толук окуйун суроону. Саламатсыздарбы, Аскат байке, кутмандуу кечиңиздер менен Дөөлөт мырзаны көрүп жатканыма аябай кубанычтамын. Бар болуңуздар, чын эле экөөңүздөрдү чыныгы достор деп айтсак туура болот экен. Эгерде тасма тарта турган болсоңуз, Дөөлөттү да тартасызбы деп акыркы сандары 608 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Эгерде кино тартсам, мен эми актерлук окууну бүттүм. Ошол тармакта аяктадым. Ошол нерседен сугарылдым, билим алдым. Мен өзүм негизги каармандын ролуна дал келсем, туура келсем, анда ойносом болот. Мен биринчи ошол чеберчиликке, профессионалдуулукка басым жасайм да. Эгерде мен туура келбесем, анда башка актер тартышка туура келет. Актерлорду жалаң дасыккан, өзүнүн жумушун жакшы билген актерлор менен иштешким келет. Мен буюрса режиссерлукту мен эми жардамчы режиссер болушум мүмкүн. Эгерде фильмдин жанры кандай болсо, сценарий кандай болсо, ошол тармакты жакшы билген режиссерлор менен иштешейин деген жакшы ойлорум бар. Бар жогун эле өзүм кылам, бар жогун мен кылам деген нерсе өтө чоң жаңылыштык болуп эсептелет. Мисалы мен балким режиссерлук жактан бир аз опытым жетишпейттир. Ошол жанрда ошол мен өзүм главный роль ойнойм деп кирип алган ролума мен балким дал келбейттирмин. Параметрлер бар да, баягы актерлорду тандаганда. Ошондой эле ким кайсы нерсеге ылайыктуу болсо, мисалы өтүкчүлүгүн кылган эле жакшы да. Баягы өзүм билемдикке салып эле мен баарын кыйратам. Оператор деле болуп иштей берем, режиссер деле болуп иштей берем, звугуна деле кирише берген, бул анда жумуштун сапаты кетет. Ар ким өзүнүн колунан келген жумушту иштесе, бул эң жакшы нерсе. Бул мен тажрыйбамдан улам айтып атам. Азыр деле мисалы биздин жумуш иштеп аткан жумушубузда деле ошондой. Ким кайсыл жумушту жакшы аткарса, шыктуу болсо, ошол гана жумушту иштейт. Болду. Менин жумушума беркил киришпейт. Мен аныкына киришпейм. Себеби аны мен сыйлайм, ошол боюнча ал адис. Фильм тартууда деле ошондой иштеш керек да. Ар ким өзүнүн жумушун жасаш керек, Ооба. Мисалы бирөөсү өтүкчү деп коелу, ал өтүк жамап аткан болсо сен барып алып ага акыл үйрөткөндөн алтыраак болуш керек. Себеби ал канча жылдан бери ошол жумушта иштеп жүрө берип, көз көнүп, кол көнүп, уже жүрөк көнүп, кабыл алуусу ошол нерсеге сиңип калган. Бул чоң кесипте, ар бир кесипти ардакташ керек, баалай билиш керек, анын эмгегин баалаш керек да. Ошон үчүн ар бир мастерди өзүнүн жумушуна коюш керек да. Ошондо жумуш сапаттуу чыгат да. Жакшы. Соңку суроолордун бири. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Дөөлөт, Аскат, бар болгула. Ден соолук каалайм, чыгармачылык ийгилик болсун. Сиздер менен чогуу Насипбек уулу Өмүрбекти тааныйсыздарбы? Сиздер менен чогуу окуган студент кезде дейт. Тааныйсыздарбы? Таанысың? Кочорлук Өмүрбекпи?
Өмүрбек деген жигит баягы министрдин кызынын махабатында секиртейин деп атам деген бир арыкчылай бир жигит бар эле, ошонун аты Өмүрбек болуш керек эле. Ошону айтып атышат окшош да. Тааныйбыз. Чогуу окугансыздар, э? Жок. Же тасмага чогуу? Нурбек менен Тасмага чогуу тартылганбыз да. тасмага чогуу тур. Нурбек менен окушуш керек эле. Соңку билдирүүлөрдүн экөөсүн окуйлу. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен Буркан Жумгалдын куручу кайрынан чоң салам. Жоробек бар болгула деп акыркы сандары 232 менен аяктаган абонент СМС билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен чарбачылык ийгилик каалайм. Бар болуңуздар байкелер. Негизи айтып жаткандай эле ар бир киши өзүнүн жумушун жасай турган болсо, сөзсүз түрдө өнүгүү болот деп билдирүүсүн калтырган. Акыркы сандары 060 менен аяктаган абонент. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Ушул сөздү мен сиздерден уксам керек эле биринчи. Конокту кел демек бар, кет демек жок, бирок козголуш коноктон деп тасмадан көрсөм керек эле. Конок койдон жош, томой берсе жей берет деп. Келгиче конок уялат, келгенде үйөсү уялат деп турду. Келиндин келгенде эсинен кетпейт дегенде коноктун деле келгенде эсинен кетпейт. Дөлөт ага, жашоодогу мен күлкүлүү кызыктуу окуялар менен бөлүшөлү. Анан эфир жыйынтайлы. Жашоодогу эми көп эле кызыктуу окуялар болду. Эми анын баарын айтса Том романда. Анан аскем колунда саатын карап отуруп орусча саат айтканым эсиме түшүп кетти ушул кезде. Эми ал кезде орусча түз чоруп жүргөн кез. Маршруткада кетип барат. Бир орус молодой человек скажет время деп калды. Анан карасам 3:30 болуптур. Орусча эмне дечи эле депчи. Анан болжоп туруп соктум 3:30 депчи. Эми 3:30 деп десем деле чындыкка салаңдамак экен. Анан элдин баары кыйрады. Сага деп айтып токтотуп койдум, эмес десем сумдун жаны экен. Дордой оораткан бөлөмдүкүнөн. Чечип туруп эле 4кө секирдим, ошо бойдон көп жыл сааттаган жокмун. Сен анан эми азыр кичине болгоноп Кудайга шүгүр эми. Шак-шак эле айтабыз. Көп табылмай жүргөн. Ошондо сүт коосын күйгүскөн айран үйдө ичет болуп калганбыз да. Чын ошол күлкүлүү окуя болду. Андай күлкүнүү учурлар аябай көп. Аскенде да көп, менде да көп, яшик менен да. Эң жакшы. Урматтуу көрөрмандар, студиябыздын меймандары Аскат Эрбаев жана Дөөлөт Тентиев агаларыбыз болду. Ар бир инсандын жашоосунда күлкүлүү, ошону менен бирге эле эсте каларлык күндөр, жакшы күндөр көп болсун деген тилекти айталы. Сиздерге чоң рахмат. Убактыңыздарды бөлүп, бүгүнкү эфирде көрөрмандар менен биз менен кызыктуу маек куруп бергениңиздерге, ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат сиздерге да. Чоң рахмат. Vatandaşım yıldızlarına